Президент Садыр Жапаров апрель элдик революциясы күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Анын пикиринде апрель революциясы орду толгуз жоготуулардын, кырчындай өмүрлөрдүн кыйылышы менен коштолгон окуялар катарында тарыхта калды. Дүйнө коомчулугу кыргыз эли жөнүндө көз карашын өзгөртүп, ар намысы бийик, эркиндик менен акыйкатты сүйгөн эл катары таанып, баалай баштады. Мамлекет башчысы апрель элдик революциясынан кийинки муундардын жаркын жашоосу, бакубат турмушу үчүн өз өмүрлөрүн арнаган жигиттерибиз бүгүнкү мезгилден анык баатырлары экенин баса белгиледи. Алардын ажалга тике караган эркиндиктери канча мезгил өтсө да элибиздин жүрөгүндө төлкө сакталып, кылым карыткан Кыргызстандын тарыхында ысымдары алтын тамга менен жазылып калары талашсыз деп кошумчалады. Эркиндик үчүн, акыйкаттык үчүн апрель баатырларындай кара башын канжыгага байлоого даяр уул кыздары турганда кыргыз эли адилеттүүлүккө болгон ишениминен ажырап калышы эч мүмкүн эмес. Калкыбыз аң сезимин өзгөртүп, мындан ары өз тандоосунан тайбай жаркын келечекке багыт алды. Ак суу окуясын, март жана апрель элдик революцияларын терең талдап, алардан сабак алып, элдин эркине каршы келген иш-аракеттерге жол бербейбиз, деди президент. 11 апрелден тарта Казакстан өз жарандары жана чет элдиктер үчүн кургактыктагы чек араларына коюлган чектөөлөрдү алып салат. Бул тууралуу Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Дастан Дүйшекеев билдирди. Анын айтымында Казакстандын аймагына коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу боюнча ведомстволор аралык комиссия үстүбүздөгү жылдын 11 апрелинен тарта Казакстандын жарандарынын, жарандыгы жок адамдардын жана чет элдиктердин Казакстандын Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстан менен кургактыктагы өткөрүү пункттарындагы чек арасынын өтүүсүнө коюлган чектөөлөрдү алып салуу чечимин кабыл алган. Элчи белгилегендей, мындай чечим эпидемиологиялык абалдын турукташуусун эске алуу менен кабыл алынды. Ошондой эле Казакстандын мамлекеттик чек арасынан аба аркылуу өтүүгө бардык чектөөлөр алынып салынды. Орусияда соңку жылдары кыргызстандыктардын арасында баңгизатты сактоо, сатуу жана ташуу менен байланышкан кылмыштардын саны көбөйүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча 2021 жылы баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу кылмыштарды жасаган кыргызстандыктардын 224 жаранына карата 327 кылмыш иши козголсо, 2020 жылы 151 жаранына карата 191 кылмыш иши ачылган. Орусиянын укук коргоо органдары бул адамдар көбүнчө тез жана оңой акча табуу максатында мындай ишке аралашаарын айтат. Бирок кыргызстандыктардын арасында билбестиктен кылмыштуулук аракеттерге баргандар бар деп жазылат билдирүүдө. Мындан улам элчилик кыргызстандыктарга ар бир кадамын терең ойлонуп жасап, кылмыштын артында сөзсүз жаза болоорун эскертет. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 12 жылдык окуу боюнча түшүндүрмө берди. Анын айтымында бул аракеттер дүйнөлүк стандартка ылайык келтирүү максатында жүргүзүлүп жатат. Эми бала 7 жашынан эмес, 6 жашынан милдеттүү түрдө 1 класска аттанып, 0 класс деген жоюлат. Ошондо бала жылдан утулбайт. Дүйнөлүк стандартка ылайык болобуз деп айтылат министрдин Facebook'тагы билдирүүсүндө. Бейшеналиев буга чейин билим берүү тармагында бир катар реформалар жасала тургандыгын жарыялаган. Алардын катарында дүйнөнүн 136 өлкөсүндөгүдөй 12 жылдык окуу программасын киргизүү каралып жатканы айтылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бириккен Улуттар уюмунун Европа экономикалык комиссиясынын регионалдык форумун ачууда дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн Канадалык эл аралык токен иштетүүчү Centara Gold компаниясынын келишимине бурду. Биздин ири алтын кенибиз, улуттук байлыгыбыз толугу менен Кыргыз мамлекетинин менчигине өттү. Келишим тынчтык жол менен бардык кызыктар тараптар үчүн пайдалуу негизде түзүлгөн келишим болду. Кыргыз Республикасы мыйзам үстөмдүгүн коргоону жана эл аралык инвестициялар үчүн бардык эл аралык жана улуттук кепилдиктерди жактай тургандыгын ырастайт. Биздин өлкө бизнес үчүн ачык, деди Эдил Байсалов. Бириккен Улуттар уюму Кумтөр алтын кени боюнча Кыргызстан менен Centara Gold компаниясынын ортосунда тынчтык келишимине кол коюлганы боюнча комментарий берди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын маалымат катчысынын орун басары журналисттер үчүн өткөргөн жыйында Кыргыз өкмөтү менен Канадалык Centara Gold компаниясынын ортосунда Кумтөр кени боюнча тынчтык келишимине кол коюлган. Бириккен Улуттар уюму тарабынан кабыл алынганын билдирди. Тынчтык келишимине кол коюу
маселени эл аралык коммерциялык укуктук алкагында чечилишин билдирет. Аны кыргыз тарап буунун мүчөсү катары сактап келет. Биздин өлкө тарабынан эл аралык укукту сактоосун көрсөтүү дүйнөлүк коомчулук үчүн абдан маанилүү роль ойнойт деп айтылат билдирүүдө.